Сенсацияга айланган Синг мырза менен таанышалы. Бардык эле автобус айдоочулары өз жумушу тууралуу ода жазып, продюсердик компанияны жалдап, укмуштуудай видеоклип тарттыра бербесе керек. Биздин каарманыбыз Ранжит Синг болсо автобус айдаганды абдан жакшы көрөт. Андыктан анын сүйүктүү автобусуна барып маек куруп келели. West Bromwichtик 59 жаштагы аксакал өз эне тили пенжаби тилинде сүйлөөнү ыңгайлуу көрөт. Мен эмне үчүн андай видео тарткысы келгенин сурадым. Жумуш тууралуу клип тартуу менин кыялым болчу. Пенсияга чыкканда аны кайра көрүп, кесиптештерим менен автобус айдап жүргөн кезде эстеп жүргүм келет. Пенжаби тилинде аткарылган бул видеоклипке анын кесиптештери катышып, ал бир жумада тартылып бүткөн. Клип анын Индиядагы айылында жана социалдык медиада көптөгөн көрүүчүлөрдү топтоду. Мен аябай кубанып, сыймыктандым. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, көптөгөн комментарийлерди жана билдирүүлөрдү окудум. Досторум жак, кайнатаңды сыналгыдан көрдүм, TikToктон көрдүм деп жазып жатышат. Менде TikTok жок да, андыктан башкалардын кайнатаң автобус жөнүндө ырдап жатат деген билдирүүлөрүн алып, ооба, ал ошентип клипке тартылып жатат деп коем. Кесиптештеринин ар түрдүүлүгүн, анын жумушка болгон сүйүүсүн жана ден соолук менен коопсуздуктун маанилүүлүгүн белгилейт. Өз жумушуңду жан делиң менен жасасаң, чоң бакытка жетесиң. Мен автобус айдаганды аябай жакшы көрөм. Мага бул жумуш көп кубаныч тартуулайт. Анын дилгирлиги ушунчалык жогору болгондуктан бир нече мүнөттө кесиптештерин топтоп, маегин ушул учурга ылайыктуу музыканын коштоосунда аяктады.